Сузакта мугалим окуучуларга кол көтөргөн. Чоң жүк ташуучуну аялдаманы талкалай сүзгөн. Кара суудагы айыл башчылары каза болгон кырсыктын видеосу. Бишкек Нарын Торгат жолунда авто кырсыктан 3 адам жабыркады. УКМК Баңгизатка каршы күрөшкөн кызматкерлерди 9 миллион рубль пара талап кылууга айыптап кырмады. Сузакта мугалим окуучуларга кол көтөргөн. Алдын ала маалыматтарга ылайык окуя Сузак районунун Благовещенко айылындагы Гайдар атындагы орто мектепте болгон. Видеодо мугалим окуучуларга эмоция менен кайрылып, физикалык күч колдонгон учур тартылган. Маалыматтарга караганда мындай учурлар бул билим берүү ортосунда мурдада болушу мүмкүн. Учурда окуянын жагдайлары такталууда. Тиешелүү органдар жана билим берүү тармагынын өкүлдөрү бул окуя боюнча текшерүү жүргүзүп, бардык жагдайларды аныктап, катышуучулардын аракеттерине баа бериши күтүлүүдө. Булак репортер Кейжи. Gelmeden hiç hükümleri. Sen kusuru olamam seni. Kulağım yok, tamam yok. Aşağı koşup koyamadı bilmeysin bize. Ha? Kim? Koşalım. УКМК Баңгизатка каршы күрөшкөн кызматкерлерди 9 миллион рубль пара талап кылууга айыптап кырмады. Маалыматка ылайык 17 апрелде Ички иштер министрлигинин Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы жана ыкчам кызматкери колго түшкөн. Алар Россиянын жаранынан кылмыш иши боюнча жазаны жеңилдетүүгө көмөк көрсөтүү үчүн 9 миллион рубль болжол менен 100 000 доллар талап кылышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүүлөр акчаны түзө албай чет элдик банк эсептери аркылуу бөлүп которуу схемасын колдонгону аныкталган. Акча Сбербанктагы карталарга үчүнчү жактар аркылуу түшүп, кийин Накталайга айландырылып, өлкө аймагында мыйзамдаштырылган. Кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, ишке тиешеси барлар аныкталууда. Булак Спутник Кейжи. Чоң жүк ташуучуну аялдаманы талкалай сүзгөн. Buradan bir kayda boğazına buradan. Neye? Lan var bakmaz da. Ondan yok. Ama uzaysa anam yok. Кара суудагы айыл башчылары каза болгон кырсыктын видеосу. Окуя Жаңарыктан Кызыл Суу айылына бара жаткан жолдо болгон. Жергиликтүүлөр унаанын дөңгөлөгү чыгып кетип, кырсык болгону ыктымал экенин билдиришүүдө. Булак Спутник Кейжи. Машинам елін түшті. Бишкек Нарын Торгат жолунда авто кырсыктан 3 адам жабыркады. Mercedes-Benz Sprinter чыгыштан батышты көздөй бара жатып, каршы тилкеде келе жаткан Toyota Hilux унаасы менен сүзүшкөн. Кырсыктан 2 унаанын айдоочусу жана Sprinterдин жүргүнчүсү жаракат алып, ооруканага кайрылышкан. Окуя боюнча тиешелүү териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Булак Спутник Кейжи. Стол карабачы, объезднойдо кетип баратсак мына жестко авария болуп турган карабачы, жүктөп аткан. Кудай сактасын, карабачы, томолонуп кетиптир даже. Кудай сактайбыр. Ушундай алыс жолдо жүргөндө коркуу болду.
кеттік. Мессаға чапталып қалып тұр бір-біріне. Кадам жайда мечиттеги садага кутучадан акча уурдалган. Кылмыш 20 апрелде саат 3:30 чамасында болгон. Шектөө кадам жайдагы Аль-Бухари мечитиндеги видео камерага түшүп калган. Облустук милиция 19 жаштагы жигит кармалганын кабарлады. Булак Спутник кежи. Түсү жакпай калган. $900,000 гүлдестени албай койгон кыздын жоругу талкууда. Москвадагы элиталык турак үйдө жашаган кызга арналган миллионго чукул кызыл розалардын түсү жакпай албай койгон окуя талкуу жордонунда болууда. Маалыматка ылайык, курьерлер түнү менен гүлдү ташып турак үйдүн 1-кабатына жайгаштырышкан. Окуяга күбө болгон жашоочулар розалардын баасын болжолдуу 70 миллион рубль, $900 миллион деп эсептешкен. Кызга гүлдүн түсү жакпай кабыл албай койгондугу соц тармактарда катуу талкууга түштү. Кийинчерээк гүлдөр кайра чыгарылып, айрымдары башка айымдарга белекке берилип, арасында аны сатып акча иштегендер да болгону айтылат. Булак Сереп кежи. Ой, что у вас тут как в мавзолее? Кто помер? Живее всех живых. День рождения у кого-то? О, это как накосячить-то надо, а? Элдар Жакупбеков жана Вазилин 15-июнга чейин абакта калтырылды. УКМКнын Бишкек шаары боюнча баш кармалгынын мурдагы башчысы Элдар Жакупбеков жана Вазилин дагы 2 айга тергөө камагында болушат. Алардын камактагы мөөнөтү 15-июнга чейин узартылды. Эскерте кетсек, Жакупбеков 14 февралда аскер прокуратурасынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Ага коррупция боюнча иш козголгон. Мурдагы чиновник УКМКнын кызматкерлери менен биргеликте жеке байоо менен алектенген туруктуу коррупциялык топ түзгөн деп шектелүүдө. 16 февралда кармалган Вазилин Кайманаттуу улан Элдар Жакупбековдун шериги катары кармалган. Ага коррупция жана опузалоо боюнча айып тагылууда. Борборду базарга айланттыңар. Бишкектеги паркта соода кылгандар текшерилди. Мерлан Талайбеков билдиргендей, айрым жарандар коомдук жайларды руксатсыз соода жүргүзүү үчүн колдонуп жатышат. Бул көрүнүш парктардын архитектуралык көрүнүшүн жана эстетикалык бүтүндүгүн бузууда. Ошондуктан шаардык кызматтар туруктуу түрдө текшерүүлөрдү жүргүзүүгө аргасыз. Ал белгилегендей, мындай чаралар соодагерлердин нааразычылыгын жаратышы мүмкүн. Бирок тартипке келтирүү иштерин жүргүзүү үчүн руксат берүүчү документтердин болушу жана сырткы көрүнүш боюнча бирдиктүү талаптарды сактоо зарыл. Что ведь трое было? По дизайн-коду он же не подходит у вас, правильно? Дизайн-код другой мы выдавали вам. То, что он, мол, провод куда идет? Мороженое. Вот ему тоже надо соответствующий протокол тогда. Во-первых, по безопасности не подходит. Во-вторых, это самовольное отключение. Ну, жүрөт да, сиздики жүрбөйбү. Иә. Рұқсат жоқ деп айтыңыз. Қанша айтасыз, рұқсат алады. Ананы сен тыныштыбай бары. Жекесі бұлар ескізге тура келбейді, дизайн код менен сиздики білесіз да. Сиздики де жекесі? Ассалаумалейкум әке. Мен тартты деп айтылған бар. Азыр тура түшүнүңүз, мунун баарын жыйыштырганда тура келет да. Баарын жыйыштырып. Мэрия выдавала отдельно, но не подходит. Давайте закрываемся, уважаемые. Мунун баарын жапыңыз. Хорошо? Временно приостановим. Оставим. Вахт пока жопный. Вахт берега. Давайте закрывайте. Огромную столицу. Превратите в базар. Все, давайте закрывайте, уважаемые. Это уже граждане жалуются, уважаемые. Не я, не по нашей, не по прихоти акимата, не по прихоти мэрии. Тут уже простые граждане говорят, пройти невозможно. Это же самовольное подключение, правильно? Розетки, да? О, кимдин телефону? О, бүт эскиске тура келбегендер. Мол, ким кошот от ошондо? Мол, провод куда идет? Мороженое. Вот ему тоже надо соответствующий протокол тогда выписать за самовольное подключение. Брус! Бяха, за самовольное подключение к свету тоже протокол. Во-первых, по безопасности не подходит. Во-вторых, это самовольное подключение, бях. Он не подключен к фонарю. Как не подключен? Вот это к чему идет? Смотрите, он не подключен. Завтра өзүнчө эмеден алалы Жоқ. счетчикпен байке. Кайсы счетчикпен алыпсың? Ал заңда рұқсат келишим бар ғой? Келишим жоқ. Это уже самовольное подключение.
Все, уважаемый, нельзя фонарикке келіп қошты отасыңар. Мамлекеттің бұл сеті. Дөңгелерді жарып қойған үшін, аты жазып шығарсыз. Яғы да жарып қойған дөңгелерді. Ақысы. İşte bekliyor bu.